Assalamu alaikum. Құда қаласа Манас шаарындагы аэропорт токтоду. Бұл видеода белгісіз жаран Сузак районунун Багыш айыл аймагында курулуп жаткан жаңы эл аралык аэропорттун курулуш иштери токтоду деп жар салууда. Анда ал ээн талаада токтоп турган Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааларды көрсөтүп, иштебей турганын жүйө келтирген. Машиналар токтоп, техникалар ишке кетти обратно. Куда калса ушу менен аэропорт калды. Бул жаран расмий органдардын билдирүүсү жок эле, өзү оюнан чыгарып, элдин башын айлантуу аракетин көргөн. Анткени курулуш улантылып жатканын президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Учурда курулуш жүрүп жаткан тилкеде жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары жайгашкандыктан жана аба ырайынын шартына байланыштуу айрым техникалык иштер жүргүзүлүп жатат. Ушуга байланыштуу убактылуу техникалык токтоо болгон. Ошол эле учурда курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания өз ишин улантууда. Аэропорттун аянты 381 гектар. Бүгүн 6 март Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулуш иштери токтолду деген сөз чындыкка дал келбейт. Жүлет полосада техникалар иштеп жатышат. Аэровокзалдын курулушу да кызуу жүрүп жатат. Видеону тарткан жаран көп узабай жалган маалымат таратканын мойнуна алды. Кече соц тармактарга аэропорт токтоду, Бишкекке техникалар кетип деп туура эмес, жалган маалымат тараткан сиздерден кечирим сурайм. Азыркы учурда аэропорт иштеп жатат. Соц тармактарга тарап кетишти, мен себепкер болуп калдым. Сиздерден дагы бир жолу кечирим сурайм. Бул жаран атайлап бул маалыматты таркатканбы белгисиз. Бирок ал айтып жаткан Хова үлгүсүндөгү унаалардын баары Таймураз Ташиевке тиешелүү экенин өздүк булактар маалымдады. Эсептей турган болсок, Таймураз Ташиевдигиндей Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын баасы $37,000 же сом менен 3 миллион сомду чапчайт. Ошондо 200 даанасы 3 миллион сомдон эсептей турган болсок, 600 миллион сомду түзөт. Ушул жерден суроо жаралат. Таймураз Ташиев 200ге чукул Хова үлгүсүндөгү унааны кайсыл акчага сатып алган? Убагында Жалал Абад облусун Ташиевдер ээлеп, завод-фабрикаларды мунай заттын бир тамчысынан да көзөмөлдөп келет деген сөздөр бекеринен айтылбаса керек.